Assalamu alaikum ustaz. Жашым 30-да үйлөнө элекмин. Бойдокторго бир жакшы мотивация берип коюңузчу. Жана ыймандуу жакшы кызга жолуксун деп дуа кылып коюңуз. Мотивация берип атабыз. Мени зарядник кылып алдыңар. Алла разы болсун иншалла. Бардык ушу жаштарыбызга Алла таалам ыймандуу кыздарды насип кылсын. Кыздарыбызга ыймандуу балдарды насип кылсын. Кудай кааласа нике гайып деп коет. Алла таалам сиздин үйүңүздүн босогосуна кирет деген кыз башка босого эч качан кирбейт. Кудайым иншалла албетте аракет болуш керек. Дуа менен Робби лима анзалта илайя мин хайрил факир деген. Эстеле дуаны? Уламалар, алымдар көбүнчө ушуну Муса пайгамбар айткан сөз эле. Ушу дуадан кийин Муса пайгамбар үйлөнгөн дейт да. Алла таалам хажетин көрүп, бул Кур'ан-ы Каримде келет. Робби лима анзалта илайя мин хайрил факир деген. Кийин алып жазып аласың. Андан кийин Роббана хаблана мин азважина ва зурриятина куррата а'юн вадж'ална лил муттакина имама дейт. Üçüncü dua Allahumma khirli vahtarli degan. Uşuga көңүл буруp, inşallah dua kılıp, жакшынакай inşallah hareketler kılıp, bulursa inşallah işlemesi yok. Uyat çok bir de үйлөнүш керек. Allah Taala bergen bunda bardык пайгамбарлар сүннөт. Пайгамбар сөз айткан, үйлөнгүлө, ак нике менен баш кошкула, көбөйгүлө. Мен кыямат күнү үммөтүмдүн көпчүлүгү менен сыймыктанам деген.